Кадырма машина кеш каналын көрүүчүлөрү, кезек эми Nexia Lanos жана Avante унааларына келди. Биз Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүн 19 декабрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшембе. Батылы баштай берелеми? Bunday Avante 2 1998 15 150 ming so'm. Кондиционер, печка, 4 айнектен электро көтөргүч, гидравлика бар. Коопсуздук жазыгы жок экен айдоочуда. Nexia 2 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. Широкий туманниктерде 2012 1.6 145 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлор жакшы, 4 тең. Так. Подогрев сиденья лосеттинкин купугун окшойт менин оюмча. Подлокотник менен отуруштарычы. Отуруштардын жылуу системасы дагы бар да. Калган жагынан алдыңкы айнектери самодельный электро көтөргүчтүү, кондиционер жок. Гидравлика бар жогун айта албайбыз. Opel экен да. Адашып туруп алган окшойсуң, а? Наркы жакка туруш керек. Мейли, суранып атат, тартып коебуз. Opel Vectra 2001 1.6 бензин бе? Бензин. Коробка автомат. Баасы канча болду? 140 миң кеми бар дейт. Фаркоп бар экен, а? Болду. Көрсөтүп коелук. Так, кете берели. Lanos канча деп атасыңар? 150 кеми бар. 150 миң кеми бар. Бирби? Корея, бир Корея экен. 1.5 гидравлика бар. Так, кондиционер. Немеси патрубкалары? Бар экен, бар экен о. Бар. Так, аккумулятор жаңы коюпсуңар, а? 1997 1.5 150 миң сом, а? Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, электро күзгүлдөр. Кеми бар дейт. Мына эки катар турган тең Lanos бир адамга караштуу. Биринчи ушу жакынынан баштайлы мага. 2000 1.5 Lanos 2 же 1 2 экен, а? Корея. Алдыңкы айнектери электро көтөргүч, кондиционер. Токтоп тур, кондиционерди көрүп коелук. Бар экен, бар болуш керек, өзү Кореяда болот да. Бунун баасы канча болду? 150 миң кеми бар дейт. Анан экинчи Lanos 1. Бул дагы Корея. Мында алдыңкы айнектери электро көтөргүч, кондиционер, печка, электро күзгүлөр. 1997 1.5. Телефон номерин 770 58 97 97. Баасы канча болду бун? 125 миң сом. 250. Мынабы? Nexia 2 2012 1.5 220 12 59 53 200 канча дедим? 230 миң сом. 4 дөңгөлөк тең кышкы, протекторлору жакшы болду, электропакет, гидравлика барбы? Гидравлика бар экен, кондиционер жок экен, а? Болду. Машина кеч каналы. Болду. Так, бул жакта Chevrolet Lanos. Экинчи кузовда 2007 1.5 170 миң сом. Украина бу. Украина сборкасы. Так.
Машина кенч каналы. Жөнөкөй эле экен, а? Комплектациясы. Азыр токтоп тур, муну тартып атабыз. Nexia 1 2007 1.5 135 ming so'm. Elektropakket, konditsioner, gidravlikada бар анда. Комплектация жакшы эле. Басы такталганын көрсөтүп кетебиз. Могу жерде жазылып турат. Nexia 2, 1 деген кечиресиздер. Bir туманниктер бар, дөңгөлөктөрү ушундай коюлган жистерде 2006 1.6 160 ming so'm. Elektropakет, кондиционер, бул дагы максималкада экен. Жакшы. Лано силерден эмеспи? Жок. Ага. Nexia 1 Россия темир номеринде. Туманниктер бар. 1997 Корея экен да. Россиядан Кореяна келишиптер. 100 ming so'm басы. Кеми бар да. Кеми канча болуп калат эми? Боло турган айтып койгула. Миңдеген адамдар көрүп атат. Сатылып кетиши мүмкүн биздин каналда. О, 1.65ке бүтөбү. Нак алып келип берсе, а? 70 сурадыбы накка? Эми 70ке деле бере бересиңер да, а? Сүйлөшөбүз дейт. Эми кондиционер көрүнбөйт го. Корея болгондон кондиционер да болуш керек. Фаркоп бар экен. Электропакет, гидравлика болуш керек. Так. Ланосты канча деп атасыңар? 200 ming. 1998 1.5. 1 же 2? 1 экен, а? 1 спойлер бар экен. Багажнигинде. Коробка автомат экен да. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлдөр, кондиционер, печка. Болду. Bir karmayıp кетеді. Так, азыр мына тартып аттык эле. Азыр ушу биз менен учурашып калды, ошол биздин туруктуу мындай күйөрмандарыбыз. Рахмат айтабыз, дайыма активдүү көрүп тура бериңиздер, лайк басып, комментарий калтырганча. Ланос Украинанын сборкасы. Ланос 2-нчи кузовто. Алейкум ассалам. Пробеги 68 ming экен ооба. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, корректировка фар, гидравликач барбы? Бар экен. Кондиционер жок экен, а? Болду. Баасын канча деп атасыңар? 250 ming so'm кеми бар дейт. Болду. Lan töreli. Nexia 2 2010 1.6 180 ming so'm. Так. Максималкада. Жакшы. Так. Так, кете берелим. Уналар өтө көп. Мен келип атканда деле 1 сааттан ашык турдум. Өтө тыгын болуп жолдор чоң пробкага айланып калыптыр. Так. Nexia 1 Корея 1996 газ, бензин, газ жабдыгы да бар экен да. Баасы канча болду? 140 ming. 140 ming so'm. О жерде карайып турган Avantекини көрсөтөйүнчү. Avantек силерденби?
Көрөз, ээси жанында көрүнбөйт, баасын айта албайм. 1999 16 507 80 80 51 номеринде. Так, мына коробка автомат экен. Nexia 1. Kırgızistan номери, Корея. 1997 15 130 миң сом деп жазылып турат. Эми боло турган эле айтып коёр, сатылып кетсин биздин каналдан, 100 миң сом, молодец. Мына резко 30 миң түшүп берди, көрдүңүздөрбү? Мотор коробка кандай? Мотор коробкалары Простой мотор, менген люкс братан бар. Гидравлика иштейт, бензинер барды иштейт братан. Бардыгы иштейт дейт. Ошо электрика жактан эле жакшы деп атат. Жакшы. 100 миң сомго берип берем деп. Балды тартып коебуз. Nexia 2 широкий туманниктерде 2011 15 220 миң сом. Так, гидравлика барбы? Гидравлика бар екен, қалғаны жөнөкөй екен, Сен деле айтып кое бербейсиңби, колго тиерин? Канча берип бересиң? 200дөн түшүп бересиң? 200дөн түшүп бересиң, Ана дагы могу жерде Avante 1ди көрсөтөйүн. 1995 15 şu bağlarında yazıp koyğanda жақсы olmagan. Lanos 2 Ukraina. Buradagы жөнөкөй эле комплектация окшойт. Бир гана корректировка фары бар экен, электро. 2006 15 Tez arada satış керек окшойт. 140 миң сом деп жазылып турат. Нанобу? Lanos 1 1997 15 болуш керек булар эми. Коробка механика. Баасы канча болду? 135 миң сом. Биз эми жарымын эле көрсөттүк. Дагы да ушунчалар да калып кетип атат. Эми бул жагында туура түшүнбөй кабыл алыңыздар. Башка унааларды дагы тартып жетишкенге үлгүрүшүбүз керек. Ошого байланыштуу ушундай убакыт эле болуп калат. Акырына чейин көргөн биздин азаматтарга чоң ыраазычылык билдирип кетем. Дайыма ушундай бизди колдоп, үзбөстөн акырына чейин көрүп, лайкты басып туруңуздар.